Өкүлчүлүктүн жыйнар залында өткөн жолугушууга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Мирлан Парханов, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас областындагы ыйгар мукты өкүлү Марат Мураталиев жана спорттук мекеме уюмдарынын жетекчилери облус аймагындагы жаштар катышты. Алгач облус жетекчиси Марат Мураталиев Талас областына жаштардын демилгелүү аракетинин аркасында бир топ долбоорлор ишке ашкандыгын белгилеп, мындан ары дагы жергиликтүү бийлик жаштар менен иштөөгө болгон аракетин көрөрүн айтты. Ал эми жаштар борбордун имаратын салуу үчүн учурда шаар мэриясы жер тилкесин бөлүп берсе эле курулуш иштери башталарын кошумчалады. Көп иштерди кылышып атат биздин жаштарыбыз. Азыр бизде ой тилектерибиз бар. Мына азыр өзүңүз көрдүңүз, кече сертификаттарды берип балдарды окутуп атат. Ал балдар эмне кылып атат? Ал балдар уже проекттер менен иштешип атат. Ошо айылдарына канча деген инвесторлор тартып келип атат. Жок дегенде бир кейбирлерин карап турсаң, эң кичинекей деген бир 2000–3000 долларлык жумуштарды айыл өкмөттөргө жасап берип атат. Бу да айыл аймактар үчүн аябай чоң жардам. Өнүктүрүү жылында сөз бергенбиз. Былтыр кичине мэрия жактан жана жер маселеси боюнча чечилбей атат. Азыр жер маселеси чечилсе, буларга атайын арнап койгон өзүбүздүн өнүктүрүү фондунан акча, каржы булактары бар. 2 миллиондон ашыгыраак. Анан калганын бир ашар жолу менен бүтүрүп буларга биз жакшынакай бир здание салып берсек быйыл. Жыйында Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмесинин төрагасы Бектур Медетов буга чейин ишке ашкан долбоорлорго токтолду. Маалыматта айтылгандай, Жаштан, Жаш тилек, жаштарды иш менен камсыздоо жана азыркы учурда 3-этап аяктаган Дилгир жаштарды окутуу курсу долбоорлору ишке ашырылган. Бул долбоор аркылуу жумуш орундарын түзүү менен бир топ жаштарды окутууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Булар кичинекей, мисалы 11 класс болуп, же 10 класс болуп, айыл мектебинин деңгээлинде, же айылдын деңгээлинде какой-то коомду бир туура жакка бурууга аракет жасап баштады да. Жыйынтыктары бар. Ошондой эле коомдогу көйгөйлөрдү чечүүгө булар бир четинен үйрөнүп дагы, экинчи четинен өзгөртүүгө аракет жасап атат да. Жалпысын айтып көрсөк, Дилгир курсу 65 бүтүрүүчү бүттү. Алар окугандан кийин дагы бул жакка келип иштөөсүнө биз салмак атабыз да, түрткү көрүп атабыз. Талас облусунун аймагында активдүү жаштардын демилгеси менен ишке ашырылган долбоорлордон тышкары жакын арада өкмөттүн колдоосу менен аткарууга алына турган иштерди Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директорунун орун басары Мирлан Парханов айтып берди. Анда Кыргыз өкмөтүнүн 2040-жылга чейинки жаштар саясатын өнүктүрүү концепциясына ылайык бир топ инвестицияларды тартууга, ири долбоорлорду ишке ашырууга жол ачылат. Ал эми Талас облусунун жаштар кеңеши тарткан 13 миллион сомдук инвестиция бул чоң каражат экендигин Мирлан Парханов кошумчалады. Бир жылдын ичинде биз Германиянын өкүлчүлүктөрү менен жакшы переговорлор жүргүзүп, жыйынтыгында марттан баштап дагы 3 жылга, 22-жылга чейин жаңы фаза баштала турган болду. Ал фазага 4 миллион доллар бөлүнө турган чечилди. Бирок жакын арада ал ратификациядан өтсө, анын баары уже акча каражат негизинде, колдоо негизинде ошол Талас облусунан келип, бул жерде кайсы бир айыл өкмөт менен, айыл аймак менен иштегенибизди карап чыгабыз. Ал мүмкүнчүлүк силердин айыл өкмөтүңөргө, ошо айыл аймагыңарга чоң инвестиция алып келет. Бул 13 миллион сом, Бектур кичине деп акча көргөнү менен бул чынында көп акча. Жаштар маселесине Кыргызстанга бир жылда 10 миллион сом эле каралат. Бирок 2 жылда Талас облус жаштары 13 миллион сом тартып келген, бул кандай чоң колдоо. Мындан сырткары Мирлан Парханов жакын арада агенттик аркылуу жер-жерлерде машыктыруучулар окутуудан өткөрүлүп, алар бир эле спорттук жаатта эмес, тарбияланып жаткан балдарды ар тараптан окутууга үндөй тургандыгын баса белгиледи. Жыйында облус жетекчисинин орун басары Азият Жаркыналиева Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмеси менен ар бир мекеме уюм, айыл аймак башчылары тыгыз иштешүүнү тапшырды. Анан калса жергиликтүү бюджеттин эсебинен атайын каражат бөлүп берүү керектигине токтолду. Эгерде Талас облустук жаштар кеңеши менен биргеликте иш алып барсаңыздар, азыркы түзүлгөн 5 жаштар борбору аз. 37 айыл өкмөт болгону менен бизде 91 айыл бар. Эгерде жаштар борборлору ар бир айылда түзүлсө дагы бул ашыкчалык кылбайт. Эртеңки күнү сиздер таяна турган чоң таяныч бул жаштар. Сиздер ушул элдин милдетин алгандан кийин илдетин кошо алышыңыздар керек. Иргебей туруп, кирет кирбейтин карабай туруп бирге алышыбыз керек. Ошондо жумуш алдыга жүрөт. Ар кимибиз арабаны өз алдынча тартып бара жатабыз. Эгерде баарыбыздын түшкөдүн кемебиз бир, кеме чөксө жакшыбыз жаманыбыз аралаш баарыбыз чөгөбүз.
ошон үчүн колдон келген аракетти биргеликте жасайлы. Жыйындын катышуучулары тарабынан жаштар иштерине байланышкан бир катар суроолор берилип, жооп алынды. Соңунда өкүлдүн орун басары Азия Жаркыналиева Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналып чыгарылган төш белгилерди Германия кызматташтык уюмунун өкүлүнө жана Мирлан Пархановго тапшырды. Нурузбек Шавданбек уулу, Бакберди Ашурбеков, Талас Шарым.